Эми бул нерсе ооба бар, көп адамда кездешет, акыйкатты билип кабыл албай койгон себептер болот. Эми ошондой адамдардын жүрөктөрүндө эмне текеберлик бар да. Текеберлик болгондугу үчүн ошону акыйкатты кабыл албай коет. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кибир эмне, текеберлик эмне дегенде, бул эмне деп айтканда, бул чындыкты кабыл албоо жана адамдарды теңине албоо деп айткан да. Адамдарды теңине албай, чындыкты кабыл албоо бул текеберлик деген. Адам баласы ошондайынан ушундай чындыкты кабыл албай калат. Мен ушул адамдан кабыл алып каламбы? Бул мага караганда көбүрөөк билип калдыбы? Мен ушунуку эле туура чыгып калабы? Кантип эле мен ушунча окуп жүрүп билбей калайын деп, ушинтип текеберленет. Анан ошонун аркасында жанагы адамды эмне кылат? Басмарлайт, кордойт. Сен билип калдың деп. Анан текеберликке дуушар болгон четке кага баштайт. Кудай таала баарыбызды ушул оорудан сактасын. Шайтандын ошол жанагы күнөөсүнүн бири ошо текеберлик да болгон. Салыштыруу ана текеберлик болгон да. Мен буга караганда, адамга караганда кадыр баркым өйдө, анткени сен аны ылайдан жараттың, мени оттон жараттың, от деген ылайдан өйдө турат деп салыштырып туруп, андан кийин анан өзүн текеберленип четке каккан да. Ошол оорудан адамдардын көпчүлүгү чындыкты кабыл албайт. Балким пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убагында да арабтар пайгамбарыбыздын пайгамбары экенин билип, анан ошо текебер кылышкан да, кабыл албастан. Биздин уруудан чыкпай ушулардан чыгып калдыбы? Анан ушунуку мен кабыл алып каламбы деп, анан ошондуктан бул текеберлик өтө жаман оору. Жүрөгүндө кичинекей бир кыпындай дагы текебер адам бар, мейишке кирбейт. Ошондуктан чоң оору. Адам баласы ошондуктан текеберликтен сактаныш керек, Кудай таалага дуа кылыш керек. Адам баласында текеберлик болгон болсо, Алла таала жүрөгүнө мөөр басып коет. Ал эч качан чындыкты кабыл албай калат. Ошондуктан дайыма адам баласы Алла таалага жалдырап, күч кубат сурап, баардык ишин Алла таалага тапшырып, Алла тааладан жардам сураш керек. Текеберликтен алыстат, кичпей кыл, сылык кыл деп Алла таалага жалдыраш керек. Ким болбосун. Чындыкты кабыл кыла турган адам кыл деп. Анткени Алла таала каалап койсо, адам баласынын жүрөгүнө мөөр басып, көзүнө парда тагылып калат. Чындыкты көрбөй калат. Жанагындай текеберлик пайда болот. Анан дагы бир чоң себеби ушу текеберлик деген надандык, жахилдик, билбегендиктен анан ошондой иштерге барат. Кудай таала баарыбызды сактасын.